Бул деген жана Бакай чалып отко. Бакайдын кичине манас төрүлдө элек кези. Настроениясы жок болуп жүргөн кези. Эми ошо кичине анимация болгондо кичине күлкүнүчтүү кылып тартышып берип болуп калды да. Бакайдын аты өзүнө жараша Бакай хан эле болгон, дал эле кичинекей бир жамаат. Ошондой жактуу бир образ бердим эле да. Кичинекей манас деп. Манастын кичинекей кези чүк ойноп атканда баары менен согушуп кетип, урушуп кетип, Алманбет деп красавчик деп койгом. Алманбет Кытайларда кыргыздарга кошулуп. Бул да ошо Алманбеттин да бир образы. Эди ошо адам, ошо персонажды чыгарып да, Манастан кийин да Алманбетти өзү чыгарып. Азамат, кыялдар орундалат. Кезинде аябай тентек бала болчумун. Азыркы күнгө чейин ата-энелерим, бир туугандарым баары эле айтат, тентек болчусуң деп. Тентек болгондун кесепетинен го дейм. Көп жерлерим травмалардан көп алчумун. Кээ бир травмаларымды ата-энемен айткандан коркуп, ошо боюнча эле калып калган травмаларым да бар. Эң акыркы жолу ошо жамбашынын сөөгүсүндө жидик, мында жидик, ошо жамбаш сөккө кирип аткан жеринен ушундай экиге бөлүнүп кетти. Бир ай, 2 айдай жаттым, тура алган жокмун. Көп учурларда айтып атышты, уже жамбашың сынды, уже спорт жакта токтоп, оор көтөргөнгө болбойт, жүгүргөнгө болбойт. Анан тиги темир азыр 6 шуруп бар, ошо шуруптарды 1 жылдан кийин агыш керек. Анан тигинде бир бутун кыска болуп калат, тигинде мындай дей башташты. Анан өзүм чечим коймоюнча мага эч ким чечим кое албайт дедим. Мен басам дедим, значит басам. Анткени бул менин жүрөгүмдөгү менин максатым. Жарым жылдан темирди алыш керек дей башташты. Мен темирди албайм дедим. Анткени акырегимдеги темирге уже туура 10 жыл болду. Бул да жамбаштагы темирге да бир 10 жыл жүрсөм, анан бир жолу дүйнөнү кыдырып келгенден кийин анан алсам алам да. Неге деген суроо кетет, неге алдырып салбайсың деген суроолор кетет. Азыр алдырсам бул темирдин баркы да жок, майнысы да жок, жөн эле болуп калат. Эгерде бул темир менен дүйнөнү кыдырып чыксам, бул темирдин басы да болот, майнысы да болот. Кыргызстандын ичиндеги эң биринчи дүйнөгө чыкканга чейин ошо Кыргызстандын ичинен ар кандай маршруттар менен жол жүрөйүн дедим. Бул менин эң биринчи маршрутум эле. Мында мен жөн эле чигилеп койгом, негизи чындыгында мындан дагы 2 эсе кичине оорураак кылып маршрут кылып по факту өттүм. Андан кийин Кудайым буйрса дүйнөгө чыгып алсам, дүйнөдөн башында биринчи ойлонгондо эле Азиядан баштайм, Австралияга, Африкага, Түндүк түштүк Америкадан Европа деп. Сүрөткө дагы ошо Раматука апабыз көп тарбиялап калды. Эркек деген, жигитке 70 өнөр аздык кылат. Сен эч качан билбейм деп айтпай жүр. Алдыңа бир максат койдуң, ошого жеткенге аракет кыл. Анткени сен деген жигитсиң, сен кыргыздын жигити болосуң, сен деген алдыга максат койдуңбу, жет. Андан тышкары кандай көп нерсени жасасаң, бирөөгө бекер жардам берсең да үйрөнгөнүң өзүң үчүн. Деп мага ар кайсы жерге, ар кандай кружокторго, окууларга ошентип көп жиберчи. Кичинекей кезимде бир карандаш, пластилин чыгып койдум. Эмне болсо бүт баарын алып бере берчи эле. Ыр боюнча неметкенде эң биринчи жолу атам, апам, бир туугандарыбыз болуп, өзүчө семейный болуп, бир үй бүлө болуп, бир кафеге отуруп чай ичип калдык. Анан ошондо атам бир сүрөттү көрсөтүп калды. Могу сүрөткө ким жакшы чыгарса белек берем деп. Ошентип анан үйдөгүнүн баарын чыгара баштадык. Менин ырым аябай жагып калды. Анан ошондон баштап ошо ыр чыгарганга кандайдыр бир жаңы шык ачылды десем болот да. Ошондон баштап анан баягы сезимдерди өр түрүндө жазып, уйкаштырып жазып,
атам дагы апам да көп текшерип, "Я мындай кылып кой, тигиндей кылып кой" деп. Баягы жамандыр жазсаң дагы аябай жакшы болуптур деп койсо, мен дагы ошо кудуңдап аябай дагы көбүрөөк жазганга аракет кылып, анан азыркы күнгө чейин бул ушундай бир мүнөзүм деп коембу, бир илхом келгенде түнкү саат 3 болобу, же уктап аткан жерден ойгонуп алып деле жазып ийем. Эң биринчи санжыраны мага атам эң башын түзүп берген эле. Эң башын түзүп баягы өзүнүн атасына чейин жазап берген эле. А мен атанын баласы болгондо мен жолун улантышым керек болду. Анткени бул деген мен кийинки балама берчү чоң иш десем болот. Мен кандайдыр бир атам жарымын баштаса, мен ортосуна чейин бүтүрдүм. Балким менин кийин балам дээринде жакшы болуп, жакшы бала чыгып калса, балким ал да улантар деген сыяктуу максатта жаза баштадым. Окуп жүргөндөн кийин, кийинки иштей баштагандан тапкан акчамдын баарын ошо айылдарга барып, атама барып, туугандарга барып, бүт баарын ошо кагаз түрүндө жазып, эринбей ошо бүт баарын жазып чогултуп туруп, анан чоң календарь кылып жазап туруп, анан туугандарга таркатып бергем. Аябай көбү таң калган. Чын эле ушунча кишибизби? Мен өзүм окуп жүргөн классташ баламдан мага туугам окуп аткан да көрсө. Мен өмүрүмдө бир жолу жашасам, Кыргыздын улуу кыргыз изи деген маршрут жасап кетиш бул менин биринчи максатым болсун деп анан ошого анан акырын баштадым. Кыргызстанды кыдырып жүргөндө ар бир шаардан жетим балдар үйүнө, муктаждыгы чектелген балдар үйүнө кирип аттым. Киргенде да жөн эле кирбестен менин максатым ошол жакта жашаган балдарды, өспүрүм балдарды кандайдыр бир мотивация деп коет го, аларды астыга үндөп эч качан атам жок, же энем жок, же бутум баспайт, же колум иштебейт, же көзүм жок, же мурдум жок, же оозум жок деп эч качан антпегиле. Максатыңар барбы? Жеткиле. Максат эч качан силерге келбейт. Силер максатты көздөп баргыла. Бир гана девизим бар эле: акчасы жок адам кедей эмес, максаты жок адам кедей деген девиз менен, анан жанагы жаштардын ынтымагы деген максат менен баспайсың деп врачтар айтып жүргөндөрдү мен Ысык көлдөн Бишкекке чейин басып келип, Кыргызстанды 7 дубан кыдырып чыгып, бул аларга бир нерсени доказать этиш керек эмес, мен өзүм доказать этишим керек болду. Анткени биз эч качан өзүбүзгө чек койбош керек. Өзүбүздүн максатыбыз барбы, максатка жетишибиз керек. Кандай да болсо дагы жетишибиз керек. Анткени бир эле жол жаралабыз жашоодо.